Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, баарыңыздарды менин YouTube каналымдан көрүп турганыма кубанычтамын. Өткөнкү видеолордун биринде мен Россияга баруу максат кылган, Россияга баруучулар көрсүн деп видео чыгардым. Ал видеодо мен Россияга баруу үчүн даярдык жана Россияга баргандан кийин алгачкы күндөрү, алгачкы 2 айда аткарылуучу жумуштарды жасалчу документтер тууралуу айтып бердим. Ал видеого сиздер жакшы реакция кылдыңыздар, жакшы просмотр алды. Жана мен ушул теманы улайт Россияда 90 күндөн ашык узак мөөнөткө жүргүсү келгендер үчүн атайын видео чыгардым. Ушул видео узак жүрүүчү мекендештерге арналган. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Видеого лайк басалы жана башка мекендештерге ушул видеону жөнөтүп коебуз. Эми урматтуу мекендештер, баардыгыңыздар билесиздер, Россия территориясында узак мөөнөттө жүрүү үчүн 90 күндөн ашык жүрүү үчүн сиздерге основание керек. Основание деп биз рилстерден көрөбүз, Инстаграмда, жана YouTube видеодо, жана биздин посольстводон да айтышат. Көпчүлүгү основание деген сөздү көп айтышат. Основание деген сөздү мен кыргызча силерге котормолуп түшүндүрүп бере турган болсом, бизден эмне сурап жатат? Негиз сурап жатат. Кыргызчасы негиз болуп которулат да. Андан да түшүнүктүү болуу үчүн менин видеом көбүнчөсү бизде такыр түшүнбөгөн мекендештерге дагы түшүнүктүү болуу үчүн аракет кылам. Основание дегенди мен дагы бир котормосун зарылчылык деп котормок элем. Мисалы үчүн биз Кыргызстанда жүргөнүбүздө Россияга баруу үчүн кандай негиз менен барабыз? Россияга баруу үчүн биздин өзүбүздүн основаниябыз, өзүбүздүн негизибиз бар. Биздин көбүнчөсү финансылык. Биз үй салабыз дейбиз, машина алабыз дейбиз, же осы бир жумушубузду бүтүргөнү акча каражаты үчүн Россияга иштегени барабыз. Бул биздин өзүбүздүн основаниябыз, биздин зарылчылыгыбыз, негиз. Биз Россия территориясына баргандан кийин 3 айдан ашык жүрүү үчүн бизден орус өкмөтү, закондору бизден эмне сурап жатат? Основание сурап жатат. Основание деген эмне? Основание дегенде алар биздин трудовой договорду сурап жатат. Сенде иштөө максатында, иштөө негизинде жүрөт экенсиң деп бизден трудовой договорду сурап талап кылып жатат. Ошол документиңди көргөз. Демек, ал трудовой договорду эмне үчүн сурап жатат? Трудовой договор бар болсо, демек сен иштейсиң, сен акча табасың, сен Россия территориясында бомж болуп кетпейсиң, же ачкачылыктан же акчаң жоктугунан уурулукка барып, кылмыштуулукка барбайсың, сенин Россияга зияның тийбейт. Сен Россияда демек официалдуу иштейсиң, налог төлөйсүң 13%, 13% налогтун бизге деле будущий пенсиябызга чыгарылып берилет, билесиздер. Жана Россия территориясында медициналык кызматтарды колдонгону дагы ошол 13%тен бизге төлөнөт. Ошондой эле Россия территориясында эгер сиз официалдуу жумушка орношсоңуз, сиздин укуктарыңыз, трудовой отношения бардыгы Россиянын атуулдары менен барабар. Биздин ошондой укуктарыбыз бар. Мына ушул нерсени биз билип алышыбыз керек, урматтуу мекендештер. Орус жарандары кандай укукка ээ болсо, биздин мекендештер дагы дал ошондой укукка ээ. Трудовой отношенияда. Эми сиз трудовой договорго кол койдуңуз, жумушка орноштуңуз официалдуу, жана бул жерде маани берчү жагдай, урматтуу мекендештер, 3 күндүн ичинде сиздерди жумушка алган тарап, ишкана орус ФМСне же ошол райондук ФМСке, ишкана жайгашкан райондогу ФМСке уведомление жөнөтүш керек. Уведомление билдирүү бул силерди жумушка алдым, ушул мигрант менде иштейт деген доказательство билдирүүнү ОВМге жөнөтүшү керек. Бул 3 күндүн ичинде ишке ашыла турган нерсе. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, көпчүлүк ишканалар бул нерсе тууралуу маалымат алып калышты. Мындан 1 жыл мурун, 6 ай мурун ушул вопрос боюнча мага аябай көп адамдар чыгат эле. Азыр көп ишканалар буну түшүнүшүп, госуслуг аркылуу уведомление жөнөтүшүп, көбүнчөсү почта аркылуу жөнөткөндөр бар. Мыйзамдын негизинде иностранецтерди жумушка тартып калышты. Бул жакшы көрүнүш. Бирок мен ошентсе дагы биздин мекендештерге маанилүү бир кеңеш берип кетет элем. Сөзсүз түрдө жумушка орношкондон кийин, трудовой договор колуңарга тийгенден кийин таштап унутуп коюп ишке берилип кетпестен 3 күндүн ичинде уведомление жөнөтүлдүбү, кандай отказ келдиби, эмне ошибка келдиби, же принято болдубу, услуга оказана болдубу деген вопросту берип, сиздер ишканаларды тактап коюңуздар. Көбүнчөсү ушул алар уведомление жөнөтүп коюп унутуп калышат. Ал жакта ошибка деп келет. Сиздин иштөө убактыңыз өтүп кетет, жана сиз реестрге түшүп каласыз. Сиз официалдуу иштейсиз по факту, сиздин даже айлыктарыңыздан налогтор кетет 13%тен, бирок сизди МВД, ОВМ иштеп атканыңыздан кабары жок болот. Ошондуктан сизде ОВМ, МВД эмне кылат? Реестрге түшүрөт. Сиз реестрге түшөсүз. Ошондуктан жөн гана жумушка орношкондон кийин эмне кылабыз? Сөз түрдө 1-2 суроо берип, 3 күндүн ичинде кабыл алып коюңуздар. Бул сиздердин келечегиңиздер үчүн жакшы. Эми трудовой договор менен иштей албаса, официалдуу иштей албаса, биздин мекендештер көбүнчөсү
парикмахер болуп ишешет, сиделка болуп ишешет. Көбүнчөсү уборкада, клинингде иштешет, квартираларды кыдырып уборка кылышып. Ал учурда урматтуу мекенештер силер ГПХ договор түзсөңүздөр болот. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн, 115-федералдык мыйзамда көрсөтүлгөн. Жана ошол мыйзамдын негизинде сиздер физлицо менен российский гражданин, ошондой эле ИП, ООО менен дагы гражданско правовой договор түзсөңүздөр болот. Гражданско правовой договордун трудовой договордун айырмасы эмне? Экөө бирдей эле, анын аналогы деп айтсам болот. Бул ошол убактылуу кызмат көрсөтүү үчүн же болбосо сиздер толук официалдуу жумушка орношпостон кошумча жумуш иштөө үчүн чыгарылган. Жана көрсөтүлгөн кызматтын негизинде түзүлгөн договор физлицо мененби же ИП мененби айырмасы жок. Бул сиздерге Россия территориясында жүрүү үчүн эмне болот? Основание болот. Баарыңыздардын кабарыңыздар бар. Мен 2 жылдан бери ушул жаатта иш алып барып келем. Биздин мекендештерге договор, ГПХ договор түзүү боюнча, физлицо менен договор түзүү боюнча мен өзүмдүн кызматтарымды сунуш кылып келем. Азыр да ушул тапта иштеп жатабыз. Төмөндөгү ГПХ договор деген номерге чалсаңыздар, мен өзүм ушул силерге жооп берем. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, Россия территориясында жүрүүчү силерге перевод паспорт болуш керек. Иненен сыңылсыңарды азыркы учурда жаңы паспорт алмаштырып өткөрө албай калган учурлар болуп атат. Себеби иненен берген орган налоговый сиздерди кабыл албай жатат. Амина менен Москва жана Москва областында алардын буга толук укугу бар тилекке каршы. Ушундай түшүнүксүз ситуацияларда биздин номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биз перевод паспорту жасап берүүгө жана ошондой эле иненен снилс алуу боюнча кеңештерди беребиз. Төмөндөгү номерге кайрылыңыздар. Договор, ГПХ договорбу, трудовой договорбу сиздер уведомление жөнөткөндөн кийин сөзсүз түрдө 3 күндүн ичинде сиз кызмат көрсөткөн физлицого же болбосо ишканаданбы кабар алып коюңуздар. Эми договорлор бар, баары жайында Сахарова боюнча да айтып кетейин. Сахарова дегенде мен Москва областында өзүм да ошокто иштеген үчүн үйрөнүп калдым. Жалпылап айтканда бул медосмотр обязательный. Сөзсүз түрдө биз Россия территориясына баргандан кийин медосмотрдон өтүшүбүз керек. Бирок сел-въездда сиздерде частный болуп, гости болуп, дагы бир башка сел-въезда менен кирип барсаңыздар, анан сиздер Россия территориясында 30 күнгө чейин жүрө турган болсоңуздар, анда медосмотр сиздерге сөзсүз түрдө өтүү шарт эмес. Эгер сиздер гости болуп, частный болуп деле 30 күндөн ашык жүрсөңүздөр, анда бизден талап кылганга акысы бар ОВМден. Биз себеби Россия территориясында узак мөөнөт 90 күн жүрүп атабыз 3 ай. Ошондуктан биз оорулуу эмес экендигибиз тууралуу, бизде эч кандай коркунуч жок экендигини медосмотрдан алган документтер аркылуу биз орус өкмөтүнө, Россияга билдирип коюшубуз керек. Мына ошондуктан бизге азыр 2 айдан 3 айдан өтсө дагы бизден эмне талап кылып атат? Даже гости болуп баргандар үчүн дагы Сахарованы талап кылып жатат. Значит, гости болсоңуз, 30 күндөн ашык жүрсөңүз, сиз сөзсүз түрдө Сахаровадан Москва областына өтүп коюңуз. Башка областта болсоңуздар, медосмотр обязательный сөзсүз өтүп коюңуздар. Бул сөзсүз керек нерсе сиздерге. Ал нерсени өтпөсөңүздөр, сиздерди депортация кылганга акысы бар. Дагы толуктап айтып кетейин. Бул мыйзам боюнча, медосмотр боюнча мыйзамдын негизинде 90 күн өтпөй жүрсө болот деген жазуу бар. Бирок тилекке каршы бардык ОВМдер, бардык МВДнын сотрудниктери бизден 30 күндөн ашык талап кылып атат. Бул жерде талашып тартыша турган болсок, бизге минус болот. Себеби Россия территориясында негизинен абал мигранттарга негативный. Бизди аларга мындай керегибиз жоктой мамиле кылып атат. Ошондуктан бардык мекендештерге мен кеңеш берип айтат элем. 30 күндөн ашык жүрө турган болсоңуздар, анда ошо барганда 1-2 жуманын ичинде Сахарованы өтүп, жумушту карап, башка жанагы перевод паспорт, документтериңизди туралай бериңиздер. Ошондой эле жогоруда өтүп өткөн основанияга дагы бир толуктоо. Основания болуп бир гана трудовой договор, ГПХ договор эмес, сиздердин Россия территориясындагы иштеген, айлык алган, официальный иштеген трудовой договор бар. Тууганыңыздар дегенде бул 2-1 туугандын балдары туура келбей калат, же бир туугандар да бири-бирине туура келбей калат. Бул жерде бир гана сиздин жубайыңыз, балаңыз, атаңыз, апаңыз же чоң ата, чоң энеңиз болуш керек, же небереңиздер. Ушул мен атап кеткен туугандарыңыздардын бирөөсү трудовой договор бар болсо, ошол трудовой договордун негизинде дагы сиздер Россия территориясында 90 күндөн ашык жүргөнгө акыңыздар бар. Бул мен айтып кеткен эрежелер Россия Федерациясынын 115, 260 жана 248 мыйзамдарында көрсөтүлгөн. Жана ошондой эле Россия менен Кыргызстандын ЕАЭСтин алкагында коюлган келишимде дагы бул эрежелер жазылган жана көрсөтүлгөн. Ошондой эле сиздер российский гражданин тууганыңыздар болсо, жогоруда мен айтып кеткен аялыңыз,
күйөөңүз, балаңыз, чоң атаңыз, чоң энеңиз же небереңиз бирөөсү орус атуулуу бар болсо жана орус атуулуулугунун пропискасы да болушу шарт. Пропискасы болбосо тилекке каршы сиздерге негиз болуп бере албайт. Пропискасы болгон учурда гана сиздер ошол тууганыңыздардын негизинде тууганыңыздардын бар экенин далилдеп көрсөтүп, миграционный картаңыздын аркасына штамп басып, Россия территориясында 90 күндөн ашык узак мөөнөттө жүрсөңүздөр болот. Бул тууганыңыздар дегенде, трудовой договорду дегенде эмнеге талап кылып жатат? Булардын бир критерийи, талап кылгандын бир себеби десем болот. Сиздердин Россия территориясында бага ала турган бирөө болуш керек. Иштебесеңиздерчи, трудовой договоруңуздар жок болсо, анда тууганыңыздар силерди бага алат деген маани да. Же болбосо орус атуулуу бар болсо, ошол орус атуулууда иштейт бул жерде, ошол үйү бар анын, ошол жерде жатакана берип, значит багат. Бул дегени сиздердин бомуш болуп кетип, же уурулук кылып, же башка жаман иштерге, кылмыштуулукка барып, өзүн багууга аракет кылбайт деген негиз. Ушундай жалпак тил менен сиздерге түшүнүп берген аракет кылдым. Менин видеом сиздерге мындай пайдалуу болду деп ойлойм. Ошондуктан видеого реакция басып коюңуздар жана башка мекендештерге таратып коюңуздар. Анан төмөндө жазылган номерлер аркылуу биздин кызматтардан пайдаланып турсаңыздар болот. Кийинки видеодо жолугушканча сак саламатта туруңуздар.